Мына богушогон ата-энелер айнан жашы ушулардын баарынын неберелери, балдары мынакей окуп атат ушу жерде айнан. Коркобуз биз ушу жерге жибергенден. Каныш Сарыказакова Таластын Кара Буура районунун Көктөө айылындагы авариялык абалдагы мектепке балдарын жиберүүдөн кооптонуп жаткан жүздөгөн ата-эненин бири. Мындагылардын айтымында Ашынбек Шыйкымбаев атындагы толук эмес орто мектеп 8 жыл мурун эле пайдаланууга жараксыз деп аныкталган. Мектептин ичине полдордун баары чириген, тиги класстарга тирөөчтөр коюлган. Жылда МЧС бизге ушу окугула деп тыюу салат, бирок биз балдарды башка окуучуларды башка жакка алып барып окутууга эч кандай мүмкүнчүлүгүбүз жок. Анан биз жогору жактан уруксаттарды алып, айыл өкмөттөн жактан, акимдерден анан мектепти балдарга окутуп атабыз. Суукта жылыбайт мектептин ичи. Полдор чирип калган, анан ремонтто эптеп жамап-жумап, краскалап коюп, потолокторубуз дагы мындай эски бар. Мектептин дээрлик ар бир класстык бөлмөсүндө шып урап түшпөсүн деп коюлган тирөөчтөрдү көрүүгө болот. 125 окуучуга ылайыкталган мектептин имараты СССР доорунда курулуп, ошондон бери капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Окуучулардын катуу кыймылдап, чуркоосунан корккон мугалимдер дене тарбия сабагын такыр эле өткөрбөй калышкан. Спорт залыбыз шер. Балдар машыгып кичине теннис ойночу. Анан суук болуп, кыш түшкөнүн абалын көрүп атсыздар. Ойногонго болбой калды. Суук болуп, балдар ооруп, жөтөлүп, ошонун ойноо немесинен токтоп калды азыр. Балдар ойнобой калды. Оюн болбой калды. Кызыгышып атат, ойноп атат, биз жибербей атат. Ошо жерге ооруп калып атат кел ойногон сайын күн суук өтүп. Оңдолбой жаткан мектеп балдарды 9-класска чейин эле окутат. 120 түтүн жашаган көкдөөлүктөр балдарын 9-класстан кийин кайда окутушаарын да билбей беймаза болушат. Башка жерде баласын окутууга чамасы жетпегендердин балдары эч жерде эле окубай калышат экен. Балдарыбыз мына 9-ту бүтөт. 9-ту бүтүп алып эле анан каяка барып окуурун билишпейт. Ар бирөөнүн үйүнө жатып окуганга дагы болбойт экен. Бирөө эмес, бир туугандын үйүнө деле батыш кыйын, туурабы ушундай заманда? Бул мектеп негизи проектisi боюнча 250 орунлук болмок. Анан бир кандайдыр бир себептер менен бунун 150 орунлук эле кылып салып коюшту. Биздин өзүбүздүн көзүбүз көрдү. Ушул жерде нары өтүп берет карап жүрдүк. Бул котлованы 250 орунлук болуп казылган. Жаш балдардын ден соолугу келечекте кандай болот? А жөнүндө өкмөт ойлоп аткан жок. Телевизордон бакылашып сүйлөшөт бардыгы. Биз келечекти ойлоп атырык, жаш муундарды өстүрөбүз. Жаш муун биздин келечегибиз дейт. Мына жаш муундар өздөп турган жаш муундар сыз жерде отурат. Көкдөөлүктөрдүн ушундай көйгөйлөрүн чечүү үчүн жаңы типтеги 2 кабат мектепти куруу 5 жыл мурда башталган. Анын ушунча убакыттан бери эмне үчүн бүтпөй жатканы айылдыктар үчүн табышмак. Ал эми айыл өкмөттөгүлөр каражат жок деп жооп узатуу менен алек. 2013-жыл башталган. Бул турецкий фонд аркылуу каржыланган акчасы. Эмне деген фонд экенин мен унутуп калдым азыр. Даярданбай келгем да. Анан 22 миллион акчасы бөлүнүп биринчи этабында. Анан ошо менен токтоп калган. Мунун токтогонуна 4 жыл болду. 4 жылдан бери токтоп турган. 2017-жылы жумуш башталды. Буну кайра республиканский бюджетке өткүздүк. Анан 17-жылы 6 миллион бөлүндү. 6 миллион акчанын эзебинен сыртындагы отделкалар бүтүрүлдү. Эми дальнейшем 18-жылда этап менен бөлүп акча берилет деди. Көкдөөлүк ата-энелер бийлик курулушту быйыл аягына чыкпаса балдарын окууга жибербей коюу керек деген бүтүнгө келип жатышат. Анткени кар көп жааган кыштан кийинки жазда кар эрисе, араң турган дубалдар урап, кырсык болобу деген кооптонуулары күч. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.